Саламатсызбы, дүйнө жана чөлкөмдөгү урунтуу жаңылыктар менен тааныштырып, Азаттыктын студиясында Айданбек Акматуулу. Казакстандын Актөбө шаарында 5-июнда жасалган чабуулга шектелип, издөөдө жүргөн 5 адам жок кылынды. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети 10-июнда билдирди. Билдирүүдө 4 адам атайын операциянын алкагында жок кылынганы маалымдалат. Шектелгендердин дагы бири шаардын башка тарабында болгон атышууда өлтүрүлгөн. Комитеттин билдирүүсүнө ылайык атышуудан коопсуздук кызматынын 2 өкүлү жеңил жаракат алышкан. 5-июнда Актөбө шаарында курал сатуучу 2 дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө белгисиз кишилер координацияланган чабуул жасаган. Кол салууда 18 киши набыт болуп, 40 чамалуу адам жараат алган. Күч кызматкерлери чабуул уюштурган 30 кишинин 13-ün жок кылышкан. Кол салгандардын 7-өө кармалып, 10дон ашуун кишиге издөө жарыяланган. Бейшембиде Ирактын баш калаасы Багдадта жана анын жака белинде болгон кош жардыруулар кеминде 20 адамдын өмүрүн алды. Полициянын маалыматына караганда бомба коюлган унаа негизинен шиилер отурукташкан шаардын Эль-Жадид районунда жардырылган. Ошондой эле дагы бир теракт Багдадтын түндүгүндөгү Тажи шаарында уюштурулган. Ал жактан кеминде 5 адам мерт болуп, 10дон ашууну жарадар болду. Жардыруулар үчүн жоопкерчиликти өзүлөрүн ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топ мойнуна алды. Бул тапта Ирактын өкмөттүк күчтөрү Фаллужа шаарын экстремисттик топтун карамагынан бошотуп алуу аракетин көрүп жатышат. Казакстандын спорт жана туризм боюнча мурдагы министри Талгат Эрмергияев коррупция боюнча айыпталып, 9-июнда 14 жылга эркинен ажыратылды. 47 жаштагы Эрмегияев 2011-12 жылдары министр болгон. 2013 жылы Астана Экспонун башчылыгына дайындалган. Ал уюм 2017 жылы Астанада боло турган эл аралык көргөзмөгө даярдыкты жүргүзгөн. Астана Эксподогу ири суммадагы уурдоолорго байланыштуу Эрмегияев 2015 жылы июнь айында үй камагына отургузулган. Аны менен кошо орун басарлары да эркинен ажыратылды. Мурунку министр соттун өкүмүнө макул эместигин жогорку сот инстанцияларына арызданаарын билдирди. АКШ президенти Барак Обама мамлекет башчылыкка демократиялык партиядан ат салышып жаткан Хиллари Клинтондун талапкерлигин расмий түрдө колдоду. 9-июнда жарыяланган үгүт видео ролигинде Обама Хиллари Клинтон президенттик үчүн эң мыкты талапкер экенин, анын кесипкөйлүгү жана башка сапаттары АКШны башкарууга төпкөлөрүн жарыялады. Ага чейин Барак Обама демократиялык партиядан ат салышып жаткан дагы бир талапкер Берни Сандерс менен да жолугушкан болчу. Хиллари Клинтон Обаманын колдоосун кубануу менен кабыл алганын айтты. Сандерс болсо күрөштү улантаарын билдирди. АКШ президенттигине республикачылардын партиясынан Дональд Трамп ат салышууда. Мушкер Мухаммед Алини акыркы сапарга узатуу зыйнаты бейшемби күнү кечинде өз керезине ылайык ислам жөрөлгөлөрүнө ылайык башталды. Мушкер менен коштошуу үчүн Кентукки штатынын Луисвилл шаарына 14 миңден ашык адам чогулду. Атактуу мушкер жана адам укуктары үчүн күрөшүп келген Мухаммед Али 3-июнда 75 жаш курагында көз жумду. Ал өмүрүнүн соңку 30 жылында Паркинсон илдети менен күрөшүп келген. Афро-америкалык Кассиус Клей 1964 жылы ислам динин кабыл алып, өз ысмын өзгөрткөн. 3 жолку дүйнө чемпионун акыркы сапарга узатуу зыйнаты 2 күнгө созулат. Легендарлуу мушкер менен коштошуу зыйнатына АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон, Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган жана Иордания падышасы Абдалла дагы катышат. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык KG, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуз.